Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият жүзү өз берүүсүн баштамакчы. Аны эмесе бүгүнкү биздин коногубуз күлкүнүн символу десек болот, белгилүү ырчы Гүлнара Тойгонбаева бизде мейманда. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин программабызга. Саламатчылык, чоң рахмат ушул жаңы көрсөтүү экен. Ошол көрсөтүүгө мени чакырып отурганыңыздарга ыраазымын. Көрүп аткан көрөрмандардын баардыгы үчүн кызык болуп атса керек. Бул жаркылдаган жагымдуу айым кайсы жерден тургуну болду экен, жана ошондой эле ата энеси ким болду экен дегендей. Бир туугандарыңыз, ата энеңиз жана ошондой эле туулган жериңизге сапарласаңыз. Мен негизи аксынын кызымын. Ошол түштүктөн болом. Анан ошол жакта төрөлүп өскөм, мектепте ошол жакта окугам. Менин атам өзү кесиби боюнча врач болчу. Биздин ошол Аксы районунда мурун ал Жаңы Жол району болчу. Ошол Жаңы Жол районундагы больницада, райондук больницада ошол көп жыл иштеген. Атам кайтыш болгон. Кайтыш болгондо көп жыл болуп калды, бирок ошентсе да баягы атам таанып жүргөндөр бар. Ошо колунан айыккандар бар. Анан анда санда бир прямой эфир радиолорго чыкканда чалып калышат, чалып ошо атаңыздын колунан сакайып чыкканмын деп ошентип айтса ушундай ыраазы болосуң. Апам болсо мугалим болгон. Башталгыч класстардын мугалими болуп, апамдын эле окуучулары бар, көпчүлүгү мени тааныйт, ошол биздин эжекебиздин кызы деп таанып жүрүшөт. Апам деле кайтыш болгон, жаткан жерлери жайлуу болсун. Чыгармачылыкка кандайча аралашып калдыңыз? Ким түрткү болду? Жана дагы ата энеңиз ырчы болгонуңузга каршы болгон жокпу? Негизи мен ошол сахнага умтулуп, сахнада ырдагым келет деген умтулуу, ошол кыялдануулар кичинекей кезимде, ошо мектепте окуп атканда эле пайда болгон. Анан ата энеме мен ырчы болгум келет, сахнага чыгып ырдагым келет, артист болгум келет десем, кой анын угуспа. Бизде ырчылар артисттер болгон эмес деп анан алар каршы болуп чыккан. Ошондуктан мен политехникалык окуу жайга кирип окуп калгам. Ички бир сезим, ошо сахнага чыккым келет, ырдагым келет деген умтулуу кетпей эле анан ошол политехникалык окуу жайды аяктагандан кийин мен ошол ата энеме дипломумду карматып колуна мына мен силер үчүн окудум, эми мен ырдаймын деп анан ырдаганга кетип калгам. Ал кезде сотка жок, мындай домашний телефонго эртең менен чалчу эле. Сени кечээ дагы телевизордон көрсөттүм. Сен эмне ырдабаймын дебедиң беле? Деп мен ошентип телефондон неме кылчу эле, допрос кылчу эле. Анан бара-бара бирок баш ийишти да. Ошол элдер айтып баштаптыр. Мына кызыңызды көрдүк телевизордон, аябай сыймыктандык десе. Ой, мен аябай уялам, ошо ырдаганына уялып жүрөм дейт экен. Эмнеге уяласыз? Менин мисалы кызым ушундай ырдап чыкса мен кубанмакмын деп ошол башка адамдардын баягы ой пикирлерин угуп жүрүп, анан апам деле атам деле кичине өзүнүн пикирин алмаштырышкан да. Андан кийин болсо уже көнгөндөн кийин анан сени көптөн бери телевизордон көрсөтпөй калды, эмне чыкпай калдың деп ушинтип суроо беришчү эле. Эң алгачкы аткарган чыгармаңыз жана ошондой эле ушу аткарып жатканда сизде кандай сезимдер болду ата энеңизде дегендей? Эң алгачкы конкурсум ал кезде еще комсомол бар болчу. Анан Московский район, ошол Чүй областындагы эле Москва районунун райондук комсомол комитети уюштуруп Нота 91 деген конкурска катышкам. Ошол бул Советтер Союзу мындай жоюлар алдында болгон. Ал кезде гран-при дегендер жок болчу.
жөн эле биринчи, экинчи, үчүнчү орун, мен ошондо экинчи орун алып, бизде группа болгон, Амистад деген биздин политехникалык институтта Кубадан келген студенттер бар болчу. Советтер Союзу студенттери деп ошондой болчу да. Советские студенты и студенты Республики Куба деп, анан ошол группанын составында биз бул Фрунзе шаарында, анан Алматага барганбыз, Ашхабадка барганбыз, Москвага барганбыз. Ошентип иш болсо көп бир конкурстарга катышып, ошол биздин политехникалык окуу жайдын намысын коргоп, эмнегедир неме Латин Америка ырлары, ошол испан тилиндеги ырлар, португал тилиндеги ырлар, ошолорду ырдап жүргөнбүз. Алгач катышкан кароо сынактагы ырыңызды аткарып берсеңиз. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir mi quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Маалыматтарга караганда, сиз Жалалабад Аземе деген кароо сынактан жеңип чыгып, автоунаанын ээси болупсуз. Жана ошондой эле көптөгөн кароо сынактарды башка Кыргызстан эле эмес, чет өлкөлөрдө да катышып келгениңиз эсибизде. Ушул туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Жалалабад Азем түндөрү аттуу конкурсту жеңип, ал жактан машина утуп алдым. Жалалабадда өткөн, ошол баягы Ысык көлдө кадыртын Жалалабад Азем түндөрү чогулуп, ошол 2002-жылы ошол чоң конкурс болгон Жалалабадда. Ошону утуп, анан үйгө келбейбизби? Эми мен Жалалабад облусунанмын да. Ошол машинаны айдап, атай мен акем келди, Жалалабадка келип, анан ошону айдап үйгө бардык. Барсак, атам мен апам аябай кубанышып, толкунданып, мындай өзүнчө бир башкача болушкан. Ошол эсиме түшөт да. Кандай гана ырчы болбосун, ошол ырчынын белгилүү болуп кетишине, ийгилигине дейбизби, кандайдыр бир чыгармасы түрткү болот болуш керек. Сиз үчүн кайсы чыгармаңыз ийгиликтүү болду дейсиз? Элге кеңири сиңген биринчи ырым десем болот, бул күлүп кой деген ошол ыр менен мындай неме болуп кеттим да. Ошол элге ошол ыр менен мени таанышты да. Бул ырдан бир шеңгел аткарып берсеңиз. Ona, 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 ona. Күндөр учуп, айлар сызып, жыл толуп, кеткен убак келбестигин билип кой. Кызда өмүр оту жаркырайт, алга сүрүп, башыктырып күлүп кой. Талбай иштеп, тамай сүйүп, өтөлүп, асыл кечим ай чыккандан күлүп кой. Ким багланса мүнөзүнүн ишинен, ошол сулуу жал-жал көзүм билип кой. Ардакталган ишмери бол дорумдун, кумар жазып, кубат берип, күлүп кой, күлүп кой, күлүп кой. Күлүп кой деген ырыңыздын клибине кичинекей биздин мотурайган бөбөктөрүбүздү кошупсуз. Мунун да өзүнүн мааниси бар болуш керек. Ырдын үстүнөн иштеп жүргөндө эле ошол кимдин күлкүсү эң таза, мындай жасалма эмес деп ойлонуп, балдарды, ошо балдарды менен эле кылыш керек го деп, анан ошентип балдар менен жасаганбыз. 2 күн тартканбыз. Ошол бир студиябызда 2 күн тарттык. 2 күн тең мындай ойноп эле тартып койгонбуз. Асыл зат деген ырыңыздын сөзү менен обону бири-бирине айкалышкан мыкты чыгарма десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле клиби дагы аябай мыкты тартылган. Андагы каармандар Кыргызстандын белгилүү айымдары, кыргыз элине салымын кошкон айымдар десек жаңылышпайбыз. Ушул ырдын
тарых таржымалына токтоло кетсеңиз. Асылзаттын ырдын өзүнчө бир ошол тарыхы бар, жаралыш тарыхы. Раматылык биздин таланттуу аранжировщик Эрик Кадырбаев деген жигит бар болчу. Ошон менен иштешип жүргөм. Негизи өзүмдүн чыгармачылыгымдын башында. Үйүнө келип калдым, бир күнү келсем өзү жок, ошол келинчеги отуруптур, Райхан Бешналиева деген, ал деле белгилүү композитор айым. Ал менен сүйлөшүп отуруп, Райхан бир чыгарманы угузуп калды. Ирина Понаровская деген ырчы бар, россиялык, ошол Пугачевалар менен, София Ротарулар менен чогуу бир поколение болчу, бирок көп мындай белгилүү болгон жок, бирок билгендер билет да. Анан ошонун бир сонун чыгыптыр. Что-то у женщины красивая любовь, у женщины красивые глаза деген бир ошону мага угузду. Угузуп, сонун экен, ушундай бир чыгарса деле болот экен деп. Анан ошол жерден отуруп эле бир обон келди мага. Райхан, сен нота билесиң го, жазып алчы деп. Анан ошентип най-на-на, на-на-на, най-на, най-на-на, на-на-на, най-на, най-на-на, на-на-на, най-на. Анан биягын ошол Райхан оңдоп берди. Най-на-на, на-на-на деп Райхан жасап. Ошентип экөөбүздүн ортобуздан чыккан чыгарма. Ал кезде баягы азыр биздин соткаларда бар го, диктофон деген, андай жок да. Анан ошол нотага жазып, анан отуруп аны иштеп, эстеп, бияка жазып. Анан Кыялбек Урманбетов деген биздин акын бар, ошо залкар акын, биздин замандаш, байкебиз. Абдан сыйлайм ал кишини, аны менен көп иштешип жүрөбүз. Анан ошол байкеге кайрылдым. На-на-на-на-на-на, аялзат, дара-дара-дара, ошондой болуп ырдалсын деп кайрылгам. Ал болсо бир нече күндөн кийин келди, үйүмө келип, эми баягы сен айткандай аялзат болбой калды. Мен ойлоп, ошол асыл зат болсо жакшыраак келишеби дедим деп, анан текстти көрсөттү мага. Ошол жазып берген тексти менде үйдө бар азыр. Кол менен жазган. Элге эмгеги сиңген, ошол үйдүн да куту болгон, сахнага чыгып өзүнүн өнөрүн да көрсөтө алган, ошондой бир сонун айымдарды чогултуп, ошол клипти тартканбыз. Көп эле ырчылар өзүн кино жаатында сынап көрүүдө. Сизди дагы Эрнис Абдыжапаровдун Доофа тасмасынан көрдүк. Кандайча тартылып калдыңыз? Эрнис Абдыжапаров тарткан. Ошол киши менен бир мероприятиеден чогуу көрүшүп калып, анан ошол сунуштады. Негизи киного тартылган мен үчүн оорго турган жок. Мен билбейм, оңой эле кетти. Мен да кыйналган жокмун, режиссер тиги операторлорду да кыйнаган жокмун. Мага жакканы ошол Эрнис Абдыжапаров баягы ролдорго балдарды жаш тандаганы. Мындай ар бир бала өзүнүн ордунда да, өзүнүн бир өзгөчөлүгү ошо ролуна жарашат. Выбрали? Мне, пожалуйста,
медальоны по-римски. Салат с крабовыми палочками. Пить что будете? Коктейль радужный. Вам? Мне, значит, салат свежий, чопс, пить минералку без газа. Ага. Вам? Я буду суп с фрикадельками. А пить? Сок буду. Ясно. Вам? Мне манты и бозо, пожалуйста. У нас манты не делают, и бузо тоже нету. Что говоришь? Манты не делаешь? Нет. Лагман делаешь, да? У нас европейская кухня. Нету, да? Не, вот это, пожалуйста. Креветки будете? Так, Киревит. Пить? Чай тоже не делаешь, да? Чай есть. Черный, зеленый, со сливками, с лимоном. Нет, не чай, пожалуйста. Молодой человек, скажите, пожалуйста, и что вы собираетесь делать дальше? Чыгармачылыктан тышкары сизди Кейжитай ток-шоу долбоорунун көркөм жетекчиси катары билебиз. Бул долбоорду уюштуруу сизге кандайча келип калды? Деги эле ушул долбоор сизге эмнени алып келди? Кейжитай ыр, Кейжитай би, Кейжитай микс деп 3 багытка кетти да ушул долбоор. Негизи мындай долбоор жөнүндө аябай жакшы ой пикирлерди уктум. Критика деле болду, ансыз болбойт экен, бирок баягы жакшы ой пикирлер көбүрөөк болду да. Ал мени абдан кубандырат, мага бир күч кубат берет. Ошо мен туура эле жумуш кылыптырмын деп. Кейджитай, нашим детством окрылён. Кейджитай, ты талантом окружён. Ошол конкурстун арты менен былтыр жайында Россиядагы Артек балдардын чоң лагери бар. Новая волна детская деген конкурска ошол биринчи сезондо ыр жагынан жеңип чыккан кызыбыз Вероника Инкико ошол менен чогуу барып, ал жакта ошол конкурста Кыргызстандын атынан биринчи жолу бала барган экен. Ошол Вероника менен барып, Кыргызстандын желегин желбиретип, ошол намысын коргоп келдик. Конкурсный день детской новой волны 2016. Вероника Инкико, Кыргызстан. Встречайте! Мы на разных полюсах земли смотрим глаза в глаза. Что-то важное с тобой нашли. Сиз кичинекей бөбөктөрдөн эмнени үйрөнө алдыңыз? Ооба, демги учулат экенсиң, алардан бир нерсени үйрөнөт экенсиң. Мен үчүн сонун бир тажрыйба болду ушул 2 жылдын ичинде. Бирок өзүмдүн чыгармачылыгым бир аз мындай четтеп калды. Бирок бардыгы жакшы болот деп ишенем. Андан тышкары ошол Кейжитай долбоорунун артынан мен студия ачканга мажбур болдум. Анткени ырдаган балдар көп, бирок аларды үйрөтүш керек иши. Анан ошо үйрөтүү үчүн ошо студия ачып, ал жактан жөн гана вокал эмес, азыр болсо хореография, актерлук чеберчилик деле ошону деле берип атабыз балдарга. Анткени бардыгы мындай төп келгенде ошондо ал балдар мындай кичинекей артист болуп сахнага чыгыша алат. Жамиля Муратова менен биргеликте жашынакай чыгармаларды аткарып келесиз. Сиздердин достуңуздарга канча болду? Кандай чыгармаларды жараттыңыздар? Жамиля менен дос болгонубузга көп жыл болду. Кайсы жылы кай жерден экенин ал деле эсимде жок, мен да эсимде жок. Ортодон көп ыр чыкты. Мен Жамилянын ырларын ырдап жүрөм. Ошол эле мен кыргызмын. Анан ортодон чыккан жылдыздуу жердешим, дагы үмүттөрүм, күлүктөрүм, муңайбас деген толтура бир чыгармалар жаралган. Анан ошол Шумит весна деген ошол курбу кыздар жөнүндөгү ыр, ал деле ошол ортобуздан чыккан жакшынакай чыгарма болду. Анан ал жака ошол биз курбуларыбызды чакырып чогуу клип тарттык. Ну что же ты, подруга, зазевала, веселеньких задумок разве мало? Весна идет по кругу зазывалой, и значит кончилась зима.
же подруга, в самом деле уже на сердце вьюги надоели. Давай достанем бубны и свирели, и песня сложится сама. Годы в ноты дали в слова, взоры в зори, и снова музыка повсюду жива, пока в душе цветет весна. Макси Карт эмерек салонунун колго жазалган жана ошондой эле өзгөчө ажайып кооз эмеректери үйүңүздүн көркүнө көрк кошот. Элин жүрөктөрүнөн түнүк тапкан бир сонун чыгарма болду. Анткени ошол баягы түштүк түндүк деген аябай катуу ошол кезде бир ойноп аткан кези. Анан ошондуктан чыккан да ошол бөлүм бөйлүү деген ичинде сонун мааниси бар. Ал ырдын обону ошо Жамиля Муратова курбумдуку, а сөзү болсо Кыялбек Урманбетовго таандык. Ошол Кыялбек байкеге деле сөзүн заказ бергенде айткам да, ошол бөлүм бөйлүү деген ичинде жакшы бир идеясы болсо деп. Анан ошол мен жөн эле жашап келем дегендер деле ошо өзүмдүн идеям. Могу мен жөн эле жашап келем, мен жөн эле Кыргызстанда туулганмын. Ошондой болсо болобу деп ошентип идея бергем да. Анан Кыялбек байке ошол мен жөн эле жашап келем кыргызмын деп. Gerilgen bir germek odun geregesi, gök asman tündüğü da terezesi, Cavulları üzüktörü ak buluttan, Cerimenin ak bozuydu geremetti. Kaysı cerden dolusun dep surava, Kanda elden ekenim desin hava, Men aytpaymun bikteki yıldızmın de, Men jön ele, men jön ele, men jön ele жашап келем кыргызмын de. Сиздин көмүскө талантыңыз жана ошондой эле сиз үйдө кандай кожо экенсиз? Огородум жок, мындай квартирада турам, бирок ошентсе да ошо гүлдөрдү горшокторго өстүрүп, мындай чоңойтконду жакшы көрөм. Кичинемден мен машинкада тикчүмүн и неме токучумун. Бирок азыр кандай көп бүт тигилүү нерселер бар, токулган нерселер бар, ошого токубай да койдум, тикпей да койдум, бирок билем. Андан тышкары чач деле кесип жүргөм. Мындай өзүм эле үйрөнүп чач кескенди билем. Анан эң негизгиси үйдө тамак жасаганда аябай даамдуу жасайм. Кайсы тамакты жакшы жасайсыз? Негизи жасаганда суптарды жакшы көрөм. Жасаганда баягы зеленый борщ деп коет, анан украинский борщ, баягы фасольго окшоп аябай кызылчаларды кошуп кыпкызыл кылып жасайм. Анан ошол эле палоону жакшы жасайм. Чыгармачыл адам болгондон кийин өзүнө кам көрүү керек, өзгөчө кийимдерди кийүү керек дегендей. Сиз кайсы стилист менен иштешип келесиз? Албетте стилистим бар. Мен курбум бар, Мадина Тапаева деген дизайнер, өзү архитектор. Ошол негизи биз бир жылдары политехникалык окуу жайда окуган экенбиз. Ал архитектурный факультетте, мен инженерно-строительный факультетте. Ошол азыр ал ошол кийим менен жалаң кийим тигет. Анан ошол эң биринчи костюмдарымды тигип берген. Ошол баягы улуттук оймо чиймелерди кошуп, бирок бир башкача кылып, баягы заманбап кылып тигип, ошол биринчи кылган. Ошодон кийин негизи баягы заманбап кийимге оймолорду киргизүү ошо Мадинадан кеткен да, эң башында. Гүлнара Тойгонбаевадан жагымдуу бир музыка угуп алсак, андан соң маегибизди улантмакчыбыз.
Сиздин жеке оюңуз маданиятты көтөрүү үчүн эмнеден баштоо керек жана ошондой эле эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Ошол кесипте жүргөндөрдүн деңгээлин көтөрүш керек, профессионалдуулук деңгээлин. Элдин маданиятын көтөрүү үчүн ошол эле Кытай, Казакстандан үйрөнсөк болот. Ал жакта маданиятка абдан катуу көңүл бурулат, жакшы акча бөлүнөт. Ал жакта ошо маданиятка бир алар түшүнөт да, маданиятты продвигать эткенде элдин бир көңүлү башка жака бурулат, ошо маданиятка бурулат. Биз азыр баягы күнүмдүк турмуш, тыйын тыпыр деп эле ушинтип эле алышып келатпайбызбы? Же политикага кирип кеткенбиз. Маданият бул бүт барына альтернатива. Ошол маданиятты көтөргөндө маданиятка көңүл буруш керек, акча бөлүш керек. И ошондо адамдардын көңүлү, аң сезими бурулат. Сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым жаркылдап, жайнап, Кыргыздын мыкты ырларын ырдап, аман эсен жүрүңүз. Мына ошентип туугандар, бизге берилген убакыттарда соңуна келип жетти. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.